Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Birinciden bardык mактоолор, şükürlөр, dаңктар, alkışlar siz menen bizdi jokton бар кылып жараткан, бүткүл ааламды тарбият кылып башкарып турган, өтө мээримдүү, ырайымдуу, жападан жалгыз Аллах субхана ва таала үчүн гана болсун. Аллах субхана ва таала жападан жалгыз. Экинчиден бүткүл ааламга рахмат болуп келген, жашоо тартибин үйрөтүп көрсөтүп кеткен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун. Мээримдүү, боорукер, ырайымдуу бүткүл ааламдын эгеси, бүткүл ааламдын падышасы, бүткүл ааламдын жаратуучусу болгон Аллах субхана тааланын аты менен баштаймын. Албетте Аллах жалгыз, теңдеши жок, эч ким ага тең келе албайт. Биз бүгүн сиздерге даават жөнүндө бир аз түшүндүрмө бермекчибиз. Албетте биз даават берип момун мусулман бир туугандарыбызга жеткирүү эң зарыл. Биз Аллахтын алдына ыйманыбыздын акысы үчүн эмгектенүүбүз керек. Себеби Аллах таала кыямат күнгө чейин биз Мухаммад алейхисаламдын үммөттөрү бизди тандады. Эмнеге тандады? Кыяматка чейин келген инсандарга даават берип, аларды Аллахтын ак акыйкат жолуна чакыруу үчүн бизди тандады. Ибадат үчүн эмес, дааватты жеткизүү үчүн мурунку келген пайгамбарлардын үммөттөрү деле ибадат кылат эле. Ибадат кылууда эч кандай өзгөчөлүк жок. Мухаммад алейхисаламдын өзгөчөлүгү дааватта. Мухаммад алейхисаламдын өзгөчөлүгү дааватта. Үммөт качанкыга чейин дааваттын үстүндө жүрөт, бул жакшылыктын үстүндө жүрөт. Ал эми качанкыга чейин дааватты таштайт, жамандыкка айланат. Ыйык Куранда Аллах субхана ва таала эскерткин. Анткени эскертүү ыймандууларга пайда берет. Зарият сүрөсү. Эй Мухаммадтын үммөтү, силердин адамдар үчүн чыгарылган үммөттүн эң жакшы болдуңар, анткени силер жакшылыкка буйруйсуңар, жаман иштерден кайтарасыңар жана Аллага ыйман келтиресиңер. Аль-Имран сүрөсү 110-аятта айткан. Абу Саид, Абу Муса, Абу Масуд Бадри радиаллаху анху риваят кылат. Мухаммад алейхиссалам айтты: мен бир гана чакырыкта адамдарга жеткирүүчүмүн. Ал эми 10 жолго салуучу Аллах, мен бир гана илим жана дин сөзүн таратуучумун. Ал эми берүүчү Аллах. Даават берүүдөн биздин максатыбыз Аллах субхана ва таала эки дүйнөнүн бактылууна себеп кылган динди жашообузга алып келүү экендигин ачык айтып жатат. Биз аракет кылалы, башкаларга жеткизели. Бир аалым айткан экен: чаңкаган адам кудуктун алдына баргандай биздин алдыбызга элдер келсе аларга дин үйрөтөбүз дебейли. Биз булут сыяктуу болойлу, дааватчы дарыя сыяктуу. Эч бир акысыз дүйнөгө суу жеткизет, дааватчы күн сыяктуу. Эч бир акысыз жарык жеткизет. Дааватчы дарыгерге окшоп кабыр жана акырет жашоосуна даярдык көрүүсү үчүн руханий дарылайт. Дааватчы мөмөлүү дарак сыяктуу. Элдерден таш жетсе да аларга мөмө жетирет. Башкача айтканда, ыймандын ширин сөздөрүн сүйлөйт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мээнетин алып, дин үчүн өзүнүн жанын, малын сарптоо керек жана жер айыл мамлекет деги эле бүткүл жашоодогу инсандарга даават берели жана башкаларды ушул мээнетти үйрөнүшү үчүн Аллах жолуна чыкканга үгүттөйлү. Өмүрүндө 4 ай, жылына 40 күн, айына 3 күн, бир жумада 2,5 саат кыдыруу, күнүнө мечит жана үйлөрдө таалим, күнүнө 2 же 8 саат мечитке убакыт чыгаруу жана күнүнө машвара, кеңешүүлөрдү жашообузга алып келели. Биз кааласак ар бир айылга үгүтчү, элчи жөнөтө элек жана бардыгын жалгыз сага эле жүктөп койбойт элек. Бирок Аллах сенин сообуңду көбөйтүүнү каалады жана бул Аллахтын эң чоң ырайымы капырларга баш ийбе жана анын Курандын бекем далилдерине жардамчы менен аларга чоң күрөш жүргүзөбүз. Адамдарды Раббиңдин жолуна таанышмандык жана көркөм үгүт насаат аркылуу чакыр. Хадисте келет. Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын укканын айтат. Качан силер соодага берилип
букалардын куйругуна жабышып жана тыйканчылык менен алек болуп, Аллах жолундагы күрөштү таштап койсоңор, Аллах силерге кор болууну жиберет жана силерге өзүңөрдүн диниңерге кайтмайынча андан кутултпайт. Менин үммөттөрүмдүн саякаты Аллах жолунда күрөшүү. Абу Мауд Ансари радиаллаху анху риваят кылат. Бир адам төөнүн октосу менен алып келди да айтты: "Мен бул төөнү Аллах жолуна берем." Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кыямат күнү ал үчүн 700 төө аласың жана баары ноктосу менен болот." Пайдасы: төө ноктосу менен болсо колдон чыгып кетпейт жана ага минүү да жеңил болот. Абдуллах бин Амр радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Менден бир аят болсо да жеткизгиле." Пайдасы: хадистин максаты мүмкүн болушунча динди жеткизүүгө аракет кылгыла. Анткени силердин жеткизгениңер аз болсо да башкалар туура жол табуусу мүмкүн. Ошондо алардын сообу силерге дагы берилет жана сансыз жакшылыкка ээ болосуңар. Даават бул баардык жакшылыктардын энеси. Иншаллах баардык жакшылыктар келет. Апа болбосо бала төрөлбөгөндөй эле даават болбосо жакшылык келбейт. Чын соода таза жашоо, ынтымак, биримдүүлүк, укуктарды сактоо, баардык кылмышкерликтердин жайылуусу дааватта турат. Качан жакшылыкка ыйман аракетте келеби, дааватта ыйман кыймылдайт. Ыйман акыретке келгенден кийин бул арамдан тыят. Аллах субхана ва тааланын өкүмдөрүн аткара берет. Качан Аллахтын өкүмүн аткарат, Аллах мусулмандардын жашоосун оңдой берет. Ошондуктан ушул күнгө чейин биз дааватты таштап койгонубузга тооба кылайлы. Албетте Аллах таала тооба кылуучуларды кечирүүчү зат. Аллах субхана ва таала Кур'анда айтат: "Мухаммад айткын, менин жолум ушул ачык далилдер менен Аллахка чакырамын жана мени ээрчигендер дагы Аллахка чакырат." Юсуф сүрөсүнүн 110-аяты. Хадисте келет. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят: Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Мираж түнү мен от кайчылар менен эриндерин кескилеп жаткан бир жамаат адамдардын жанынан өттүм. Мен Жабраил алейхиссаламдан: "Булар кимдер?" деп сурадым. Ал жооп берди: "Булар дүйнө элинин насаатчылары. Алар бөлөктөрдү жакшылыкка чакырышкан, бирок өздөрүн унутуп коюшкан. Алар китепти окуса да акылына киришпейби?" Урматтуу момун мусулман бир туугандар, биздин дегиле коомдогу ордубуз, коомдогу максатыбыз даават менен болсо иншаллах жашообуз оңолот. Аллах субхана ва таала баарыбызга уккан аят хадистерибизге амал кыла турган пенделерден кыла көрсүн, жаман жолдон адаштырган, жакшы жолго багыттаган болсун. Жана да башкаларга жеткирели. Балким сиз менен биздин жеткирүүбүз бир эмес, көптөгөн жакшылыктардын ачылышына себепчи болор. Бир тууганым, биз окудук, бирок сиз менен бизден башка канча миңден ашык бир туугандарыбыз окуй элек, уга элек. Аларга да өзүбүзгө каалаган жакшылыктарды каалайлы бир тууганым. Аллах субхана ва таала баарыбыздын жүрөгүбүзгө динди жана диндин эмгек мээнетин, анын махабатын жана динге кызмат кылгандардын махабатын салган болсун. Амин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.